Акчаны максатка койбо. Кийинки күн жумуш менен бат эле өтүп кетти. Кечинде устат Мехронду айылдын сыртына басып барып келгенге чакырды. 10 мүнөттөн кийин алар көлөкөлүү бактарды аралап бара турган жерине жетип калышты. Кол менен жаңсап, жакын жердеги бийиктикти көргөзүп устат: "Өйдө көтөрүлүшүбүз керек. Ошондо мен сага көргөзө турган жер көрүнөт" деди. Дөңчөгө чыгышканда Мехрон жакын жердеги айылды жана ары бери өтчү жолдорду жана алыска алып барчу жолду көрдү. Башында ал бул жерге эмнеге келишкенин түшүнгөн жок. Устат ыңгайлуу жерди бат эле таап отурду да түшүндүрүп баштады. "Карачы бул жолду. Көрдүңбү? Ал солго, оңго, өйдө ылдый кетет. Жол биздин жашообуздун символу сыяктуу. Жол менен баратканда бурулушта эмне күтүп турганын билбейсиң. Дөңгө чыгасыңбы, ылдый түшөсүңбү? Көрбөйсүң. Ал жол кайда алып барат? Жол абдан кооз жер аркылуу өтүшү мүмкүн. Балким ысык суусу жок чөл аркылуу өтүшү мүмкүн. Чөлдө дагы кооз оазистер кезигиши мүмкүн. Жана алдамчы мираждар дагы көрүнүшү мүмкүн. Жол дайыма күтүүсүздүктөргө бай жана дайыма ал бизге чексиздей сезилет. Жашоо деле ошондой. Дайыма бурулуштар, өйдө чыгуулар, ылдый түшүүлөр болуп турат. Ошондой эле сен дагы билбейсиң сени эмне күтүп турганын. Чыныгы максатыбызды байкабай, алдамчы мираждардын артынан кубалап жүрөбүз. Жашоодо түп-түзү жол болбогондой эле жашоодо дагы өйдө ылдыйы жок, кубаныч кайгысы жок түп-түз эмес. Жашоонун оор убактыларында ылдыйдан кийин өйдө болорун эсте. Горизонттун артында сенин кыялың күтүп турганына ишен. Ага бараткан жол узак жана оор болушу мүмкүн. Бирок тоскоолдуктардан корккон адам эчтекеге жетпейт. Жеңил жеңиштер бааланбайт. Байыркы акылман сөз бар. Жылдыздарга кыйынчылыктар аркылуу гана жетесиң деген. Жөн гана түшүнүү керек. Сага кезиккен проблемалар сени жаман болсун деп берилбейт. Алар сени бирденкени үйрөнсүн деп берилет. Алар сени башкача жол менен бара албай турган жаңыча кадам жасаганга алып барат. Проблемаларды чечип, жашоодон тажрыйба аласың жана келечекте өзүңө жыйынтык чыгарасың. Алар дайыма болуп турат. Алар жашообуздун бөлүгү. Бирөөнү чечсең, кийинкиси пайда боло берет. Ошентип жаңы деңгээлге чыгып, улам кыйыныраак проблемаларга кабыла бересиң. Ушул ойго жөн гана көнүш керек. Жана унутпаш керек. Бардык атактуу, улуу адамдар өздөрүнүн кыялын орундаткычакты далай кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөн. Проблемалар биздин ийгиликтерибиздин бөлүгү. Аларды чечмейинче максатыңа жетиш мүмкүн эмес. Кыялыңа алып бара турган жол тоскоолдуктар аркылуу өтөт. Пайдубалсыз үй болбойт жана кичине бала дагы жыгылып отуруп басканды үйрөнөт. Мухаммед пайгамбар 10 жыл куугунтукта жүргөн. Аны 10 жыл бою издешип, тыюу салышып, шылдыңдап келишкен. Бирок ошого карабастан ал өзүнүн окуусун жайылта берген жана максатына жеткен. Анын сабырдуулугу жана чыдамкайлыгы менен гана ислам дүйнө жүзүнө тараган. Махатма Гандинин жашоосу дагы жакшы мисал. Аны миллиондогон индустар сүйгөн, кудайындай көрүшкөн, суктанышкан жана өздөрүнүн үмүттөрүн аны менен байланыштырышкан. Ал өзүнүн өлкөсүнө тынчтык жолу менен көз карансыздыкты жетүүнү үгүттөгөн. Ата мекенди коргоо үчүн, өлкөнүн эгемендүүлүгү үчүн өзү үлгү болгон. Дүйнө жүзү боюнча ийгиликке оңой эле келип калган бир дагы атактуу ийгиликтүү адам жок. Ийгиликтүү адамдардын баары кыйынчылыктардан өтүшкөн, толтурат тоскоолдуктарды жеңишкен, акыры өзүнүн кыялдарына жетишкен. Кел эми бүгүнкү темабызга кайрылалы. Устат бир аз пауза кылып, анан сабагын баштады. Бүгүн мен байлыктын жаңы законун айтып берем. Ал акчаны максатына койбо деп аталат. Эмне үчүн дегенге бир нече себеп бар. Булар эң маанилүүлөрү. Акчаны максатка койгондо ал негативдик факторго айланат. Мисалы, биз бирөөгө акча карызга берсек жана ал убагында кайра бере албаса, мамиле бузулат. Акча максат болгондо ал кирешени азайтат. Эгерде акчаны максатка койбосо, анан кантип байыса болот деп Мехрон түшүнбөдү.
Максатыңа жетүүнүн планын түз жана аныкта. Сен дүйнөгө эмне берүүгө даярсың? Ошондо акча өзү келет, деп түшүндүрдү устат. Биз ички байлыкка келмейинче материалдык байлык келбейт. Эгер биз духовный жактан өнүкпөсөк, чоң ийгилик келбейт. Сен бир нерсени түшүнүшүң керек. Биздин кылган иш-аракеттерибиздин мааниси бир конкреттүү максат эмес. Эгер сен үй алам деп, билим алам деп, жашооңду жакшыртам деп чечим кылсаң, анда сен буларды максат катары карайсың. Бирок эң башкысы максатка жетүү процесси. Мааниси ошол максатыбызга бара жаткан жол. Жашоо саякатка окшош жана бизге бир точкадан экинчи точкага жеткирүүчү жол маанилүү. Максатка жетүү бул жыйынтык чыгаруу. Андан кийин биз кайра жолго даярданышыбыз керек. Биз үчүн биз токтоп турган пункттар гана эмес, жолдун өзү маанилүү. Ушуну эстеп кой, Мехрон. Күнүгө жашоо сапатын 1% жакшыртып турууга максат кой. А жашоо сапаты эки нерсеге көз каранды. Бул өздүк духовный өсүү жана финансылык эркиндик. Демек биз күнүгө ушул багытта өнүгүп турушубуз керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Духовный сфера бул биздин характер, интеллект, жүрүм-турум, ойлор, биздин кыялдар, ден соолук, биздин сөздөр. А биздин финансылык эркиндик бул дайыма сакташ керек болгон акча закону жана акчаны колдонуу эрежеси. Акчаны көбөйтүүнүн 7 эрежеси бар. Биринчи, кошелекту толтуруп башта. Экинчи, расходторуңду контролдо. Үчүнчү, акчаны көбөйт. Төртүнчү, өзүңдүн байлыгыңды жоготуудан сакта. Бешинчи, үйгө киреше алып келүүчү сатып алууларды жаса. Алтынчы, келечекке кирешени камсызда. Жетинчи, өзүңдүн акча табуучу жөндөмүңдү өстүр. Ушуларды жаттап алып дайыма колдон. Көңүл бургун, Мехрон. Материалдык дүйнөдө жана духовный дүйнөдө күнүгө 1% жашоо сапатын жакшырт. Причина и следствие. Себеп жана натыйжа. Жашоодо болуп аткандардын баарынын өзүнүн себеби жана жыйынтыгы бар.